Мына дүние жүзінде жақсы компаниялар, чоң компаниялар. Егерде коррупциялық схемалар болса, алар кетіп қалады. Эмне үчүн дегенде алар өзүнүн абыройын сактаганга, ошо компаниянын тазалыгын сактаганга, өзүнүн атын сактаганга абдан аракет кылат. Андай компаниялар келбейт. Айрым учурда мына 2 тоскоолдук жергиликтүү өз алынча башка органдары дагы чет өлкөдөн келген таза инвесторлар ишти баштай элек деле пайда табыш үчүн мүмкүн болушунча ошол жагын көздөйт. Ал иштей электе мына ушуларды биз токтотушубуз керек. Мындайды токтотуп, чыныгы таза инвесторларды келгендерге биз шарт түзүп беришибиз керек. Мына кече дагы айтып кетем, мына макпалдын тегерегинде кандай ызы-чуу болду. Аны биздин эле жергиликтүү жанакы уюштурду коррупционерлер. Элге түшүндү, эл түшүндү, мына тендер өттү. Азыр мына 1000ге жак иштей баштайт, иш жүрө баштайт, салык түшөт, жумуш орун болот. Bunu memleketin elin kızısı için taza investorları işletkenge şart түзүшүбүз керек.